Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгін сіздерге фантастика жанрындағы Планета Обезьян деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчімін. Экранға жақынырақ отырып, видеоны аяғына чейін көруге даяр болып қалсаңыз, біз баштадық. Тасманын башында космос мекендигинде кемени башкарып бара жаткан шимпанзени көрөбүз. Ал адамга окшоп эле командаларды аткарып, кемени башкарып бара жатты. Бир кезде кеме титиреп башкаруудан чыгып, шимпанзе болсо өзүн жоготуп кыйкыра баштады. Ошол кезде кеменин маңдайына анын үйрөтүүчүсү Лео чыгып, ал шимпанзени үйрөтүп сынап жатканын билебиз. Космос мекендигинин кайсы бир чекитинде Аберон космос станциясындагы адамдар маймылдарды тажрыйбадан өткөрүп, аларды сынап жатышкан эле. Лео үйрөтүп жаткан шимпанзесин өз жайына алып келгенден кийин жердеги достору менен байланышка чыгып, алар менен сүйлөшө баштады. Бир кезде эле станция титирегендей болуп, жарыктары өчүп күйдү. Космонавттар станцияга жакын аралыктан электромагниттик бороону байкашты. Ал жакты изилдөө үчүн станциянын башчысы дароо эле ал жака маймыл жөнөтмөкчү болуп, Леонун шимпанзесин даярдай башташты. Шимпанзе командаларды туура аткарып, станциядан бөлүнүп чыгып, магниттик бороону көздөй жөнөп кетти. Шаттл бороондун ичине кирээр замат эле аны менен байланыш үзүлүп, космонавттар шимпанзе жана шаттл жөнүндө эч кандай кабар ала албай калышты. Анда Лео башчысына шимпанзенин артынан барайын десе, башчысы ага макул болбой, биз маймылдарды гана тажрыйбадан өткөрөбүз. Мен космонавттардын өмүрүн тобокелге салгым келбейт деп койду. Анда Лео шимпанзе эмнеден ката кетиргендигин текшерүү үчүн кетти. Көп өтпөй эле ал шимпанзесинин артынан барууну чечип, башчысынын сөзүн укпастан ага билгизбей шаттлды станциядан бөлүп чыгып, андан соң гана башчысына байланышка чыгып, канткен күндө да маймыл адамдын жумушун аткара алмак беле. Мен ал жака өзүм барам деп эле жөнөп кетти. Ал бороонго жетип барып, кирери менен эле силкинүү пайда болуп, андан соң ал жерден шимпанзе жайгашкан шаттлды көрдү. Көп өтпөй эле ал жерде кандайдыр бир нур пайда болуп, силкинүүдөн кийин Лео шимпанзени таппай калды. Леонун шаттлы бороондон чыгып кайдадыр агылып жөнөп, магниттик бороондон чыккандан кийин шаттл толук бойдон өчүп калды. Лео үчүн такыр түшүнүксүз кубулуштар болуп, кайрадан силкинүү жаралгандан кийин шаттл кайрадан иштеп баштап, убактысы да өзгөрүп калганын байкайбыз. Шаттлдын ичи түтөй баштап, Лео кайсы бир чоочун планетага түшүп баратты. Анын шаттлы токой аралап барып, бир кичине көлгө түшүп кетти. Лео дароо эле шаттлдын оозун ачып, жогоруга сүзүп чыкты. Ал өзүнүн кайда түшүп калганын билбей, айланасын таң калып карап жатса, жакын жерден бир нерсенин келе жатканы байкалып, ал жактан кары киши менен бир кыз чыга келди. Алар Леого эч нерсе дебей эле андан ары качып жөнөштү. Алардын артынан дагы бир нече адамдар артын карабай эле жүгүрүп кетишти. Лео ал адамдардын аркасынан бирөөлөр кубалап келе жатканын түшүнүп, аларга кошулуп эле качып жөнөдү. Көп өтпөй эле биз ал адамдардын аркасынан маймылдар кубалап келе жатканын түшүнөбүз. Алар жеткен адамдарды чекесинен кармашып, кээ бир маймылдар ат минип алышыптыр. Ошентип бир нече адамдар менен Лео токойдон качып чыгып, бирок алардын маңдайында дагы толтура маймылдар турганын көрүштү. Лео адамдар менен колго түшүп, маймылдар аларды жүктөп алып бир жака алып жөнөштү. Лео болуп жаткан көрүнүштөргө такыр эле ишене албай, өңүмбү же түшүмбү деп эле капастын ичинде баратты. Жанагы маймылдар адамдарды айыл сыяктуу жерге алып келишип, бир жерге камап салышты. Биз ушул жерде маймылдар адамдарды кул катары пайдаланаарын түшүнөбүз. Кул сатуучу Лимбо аттуу маймыл кулдарга басуучу белгини ысык темир менен баса баштаганда, ал жерге ар дайым адамдарды коргоо менен алектенген сенатордун кызы Ари келип, Лимбого тоскоол боло баштады. Бир кезде ысык темирди алып алган Лео Арини кармап калып коркутуп, андан соң Аринин кулагына шыбырап жардам сурады. Анда Ари башка адамдардан өзгөчөлөнгөн Леону жана Дайен аттуу кызды сатып алып, үйүнө алып келип башка кызматчы адамдарга кошуп койду. Кечинде сенатордун үйүнө бийлик жүргүзгөн адамдар келип, алардын арасынан Тейт аттуу маймыл Леону кармап алып эле оюна келгенди кылып аны кемсинтип жатты. Ал эми түн болгондо адамдарды капаска камап бекитип коюшат экен. Лео жанындагы кызматчы адамдар менен сүйлөшүп, маймылдар качантан бери адамдарды үстүнөн басып бийлик жүргүзүп калды эле деп сураса, кызматчы адамдар анын суроосуна түшүнүшкөн жок. Көрсө бул жакта маймылдар башынан эле үстөмдүк кылып келгенин түшүнгөн Лео бир эле заматта капастын кулпусун ачып, ал жактан качмакчы болду. Анда буга чейин качуудан коркуп келген кызматчылар Лео менен бирге качып жөнөшүп, Леондун башка адамдарга караганда бир топ эле акылдуу экенин көргөн Дайен туткунга түшкөн туугандарын да бошото кетүүнү суранды. Бул кезде жоокер маймылдар жанагы аскер башчы Тейтти токойдогу бир жерге алып келишип, ошол күнү асмандан күйгөн бир нерсе түшүп, ошол жердеги сууга түшүп кеткенин айтышты. Анда Тейт жоокерлерден бул нерсени менден башка дагы бирөө жарымга айттыңарбы деп сураса, жоокерлер ага жалгыз гана сизге айтып жатабыз дешти. Ою оңунан чыккан Тейт дароо эле жоокерлерди өлтүрүп салды. Бул кезде Лео жанагы туткунга түшкөн адамдарды бошотконго жетишип, адамдар Леонун акылдуулугуна жана амал-көйлөгүнө таң калышып, андан ары качып баратышып, Ари өзүнүн жан сакчысы менен Леону кармап калды.
Анда Лео кайра эле Ариден жардам сурап, эгер бизди бошотуп качырып жиберсең, мен силердин жашооңорду өзгөртө турган нерсени көрсөтөм деп айтса, Леонун башка адамдардан өзгөчөлүгүн байкаган Ари жан сакчысы менен аларга кошулуп, токой аралап качып жөнөштү. Бирок аларды жоокерлер байкап калганда Дайендин атасы адамдарды качырып жибериш үчүн маймылдарга каршы чыгып көз жумду. Лео адамдар менен жанагы шаттл түшүп кеткен көлгө келип, Ари көлдү көрүп эле коркуп кетти. Көрсө маймылдар сууга түшкөндөн аябай коркушат экен. Лео керектүү аппараттарды алып чыгуу үчүн сууга секирди. Ал кечиге баштагандыктан Дайен да анын артынан сууга секирип, суу астынан жанагы тейт өлтүргөн өлүк маймылдарды көрүп чочуп кетти. Лео аппаратын алып алар сыртка чыгышкандан кийин Лео тапанчасын даярдап, анан да аппаратынын жардамы менен станцияга байланышка чыгууга аракет кылып жатты. Ал эми Ари жана башка адамдар анын заттарына таң калып карап жатышты. Андан соң Лео алардын кемеси бул планетага конгонун аныктап, кемедегилер мени издеп бул жака конушуптур деп айтып, адамдарды ошол жака ээрчите баштады. Ошол учурда алардын артынан келген кул сатуучу Лимбо маймылдары менен пайда болуп, адамдарды кармап алганда Лео тапанчасы менен бир атып эле маймылдарды коркутуп качырып жиберди. Ал эми кул сатуучу Лимбону болсо башка маймылдарды ээрчитип артыбыздан келбесин деп, колдорун кишендеп өздөрү менен алып кетишти. Кетип баратышып эле Аринин жан сакчысы Леонун тапанчасын алып талкалап салды. Андан соң Леону карап, бул кандай гана сыйкырдуу курал болбосун, биз үчүн абдан кооптуу деп айтып, андан ары жолун улашты. Бул кезде аскер башчы Тейт сенаторга келип, анын кызын куткарып келерин айтып, убадасын берип, анан да баардык аскер күчтөрүн мага өткөрүп бериңиз. Адамдардын саны болсо күн сайын көбөйгөндөн көбөйүп бара жатат. Ошол үчүн кеч болуп кала электе мен адамдардын баарын кырып жок кылайын деп айтса, сенатор кызын сактап калыш үчүн макулдугун берди. Эми бийликти колго алган Тейт аскерлерге буйрук берип эле адамдардын аркасынан жөнөмөкчү болуп калды. Бирок кетерде аны атасы чакыртып калып, ал ооруп жаткан атасына келди. Атасы ага, мен асмандан адам түшүптүр деп уктум. Эгер бул чын болсо, сен аны тезинен таап жок кылышың керек деп айтып, эртерээк андай кылбасаң анын артынан дагы башка адамдар келишет деп айтты. Анда Тейт атасынан аны кайдан билерин сураса, атасы ага, мен сага баардык чындыкты ачышым керек. Эң башында адамдар бийлик кылышып, маймылдар болсо алардын кулу болушкан. Мага муну атам айткан. Атама болсо анын атасы айтып, биздин түпкү тегибиз Сиемастан бери айтылып келет десе, Тейт ал нерсеге эч эле ишенгиси келбей, атасы болсо ага далил катары адамдардын колунан жасалган куралды көрсөттү. Ал эми Леонун тобу аппараттын көрсөткүчү менен жүрүп отурушуп, жасалма каракчылар жайгашкан жерге келип калышты. Ари Леого, бул аймакты биз Калима деп атайбыз. Эң биринчи маймыл Сиемас ушул жерде жаралган деп айтылат. Биз болсо адамдар бул аймакка кирип кетпеш үчүн ушундай каракчыларды жасап койгонбуз деп айтты. Каракчылардан тышкары ал жерде маймыл жоокерлер дагы Калимага эч кимди өткөрбөй кайтарып турушкандыктан Лео бул ишти кечкеге калтырды. Кечинде Леонун тобу эч кимге көрүнбөй алачыктардын жанындагы аттарды кармап минишип, түз эле алачыктарды аралап сууну көздөй жөнөштү. Ари суудан коркуп жатып аттан кулап калганда, Лео маймыл жоокерлерди алаксытып, алачыктарды өрттөп жатып, ал дагы маймылдардын каршылыгынан улам аттан кулап калды. Дароо эле жээктеги Ариге жетип барып, анын коркуп жатканына карабай эле арка үскө өткөрүп кетти. Ал эми сууга түшүүдөн корккон маймыл жоокерлер кала беришти. Леонун тобу эртеси аттар менен жүрүп отурушуп, жанагы эң биринчи маймыл Сиемас жаралган жерге келишти. Кызыгы Леонун аппараты да дал эле ушул жерди көрсөтүп турду. Леонун ою боюнча космонавттар кеме менен ушул жерге конушмак. Бирок азыр бул жерде кайдагы бир эскирген кеме сыяктуу нерсени көрүп, анын ичине кирип ар нерселерди карап жүрүшүп, Лео ал кеме дал эле өздөрүнүн кемеси экенин билди. Анда Лео эч нерсеге түшүнбөй кеменин бөлмөлөрүнө кирип, ал жерден чала жазылган видео жазууларды көрө баштады. Ошондо гана ал электромагниттик бороондогу түшүнүксүз кубулуштардын натыйжасында келечектеги жашоого келип калганын түшүнүп, ал эми Леонун кемесиндеги космонавттар Лео жоголуп кеткенден кийин аны артынан издөө чечими кабыл алынып, магниттик бороонго киргенден кийин кеме бүтүн бойдон ушул планетага түшүп калганын билебиз. Андан кийин узак убакыттар аралыгында ошол кемедеги тажрыйбадан өткөрүлүп жаткан маймылдар эволюцияланып өзгөчө акыл эске ээ болуп, анан да адамдарга караганда 2 эсе күчтүү болуп калышыптыр. Ушуларды түшүнгөндөн кийин Лео дагы эле бул нерселерге ишенгиси келбей, эми ушул маймылдар бийлик жүргүзгөн планетада калып каламбы деп эле ойлоно баштады. Аңгыча болбой эле айлана тегеректе жашырынып жашаган адамдардын баардыгы келишип, асмандан түшкөн адамды таң калып эле карап жатышты. Кечинде Леонун тобундагы бала алыстан маймылдардын аскерлери келе жатканын көрүп, дароо эле адамдарга кабарлап келди. Анда Лео адамдарга баарыңар качып жашырынып кеткиле, аларга мен керекмин, ошон үчүн өзүм барайын десе, адамдардын эч кимиси кетпей эле тура беришти. Кечинде Тейттин аскерлери жакын жерде тыныгып калышканда, Ари Тейттин өзүнө келип, андан адамдарды өлтүрбөөнү суранды.
Анда Тейт адамдарды эле коргой берген сенатордун кызын кошожок кылмакчы болуп, анын колуна ысык темирди басып, кайрадан адамдарга жөнөтүүнү буйруп, эртең адамдар менен бирге өлөсүң деп койду. Лео болсо кемеде эмне кылаарын билбей отуруп эле кемеде дагы бир канча күйүүчү май бар экенин билди. Эртеси Тейттин аскерлери баштап келгенде Леонун командасы аларды алаксытып кеменин оозуна чейин качып барышып, Лео кеменин оозунан күйүүчү майды жардырып жибергенге жетишип, жарылуудан улам бир топ маймылдар жаракат алышып, бирок алардын аркасынан калган маймыл аскерлер каптап келишти. Ошентип маймылдар менен адамдардын ортосунда кагылыш башталып, уруш бир топ убакытка созулду. Бир кезде эле асмандан жаркыраган нерсе көрүнүп, ал жерге шаттл учуп келип конду. Дароо эле болуп жаткан согуш токтоп, маймылдар жана адамдар жалдырап эле туруп калышты. Шаттлдын оозу ачылып, ичиндеги адам скафандрын чечкенде, ал баягы Леонун үйрөтүлгөн шимпанзеси болуп чыкты. Баардыгы анын маймыл экенин көргөндөн кийин маймылдардын баардыгы аны ыйык Симус деп ишенишип, дароо эле жүгүнө башташты. Бир гана Тейт ага жүгүнгөн жок, анткени ыйык Симус деген нерсени алар өздөрү ойлоп таап коюшкан эле. Лео шимпанзесин шаттлдан түшүрүп кемени көздөй алып жөнөп, анда эмесе бул маймыл акелериңе кайдан келип чыккандарын түшүндүрүп коелу деп айтып жатса, Тейт чыга калып дароо эле Леону өлтүргөнгө шашты. Алар кеменин ичине кулап түшүп кармашып жатышып, бир кезде Тейт Леонун тапанчасын алып алганга жетишти. Сыягы ал тапанчаны колдонгонду үйрөнүп алган окшойт. Бирок Лео дароо эле кеменин айнек оозун жаап, Тейтти камап салды. Ал эми Тейттин жан жоокөрлөрү Симустун калп экенин билгенден кийин Тейтке ишенбей калышты. Андан кийин Лео шимпанзесин Ариге тапшырып, дароо эле бул планетадан кеткенге шашылды. Шаттл асманга көтөрүлүп, маймылдар менен адамдар аны карап кала беришти. Ал эми Леонун шимпанзеси да убакыттын тузагына түшүп, келечекке туш келгенин түшүнөбүз. Бир топ убакыттан кийин Лео өз үйүнө Жер планетасына кайтып келүүгө мүмкүн болуп, бирок орто жолдон кайра эле магниттик бороонго кабылды. Акыры жерге жетип, авариялык абал менен Вашингтонго кулап түштү. Дароо эле өрттөнөйүн деп калган шаттлдан чыгып, ал жердеги бир кызыктай көрүнгөн эстеликтин жанына барды. Ал жердеги эстеликтин да башы маймылдын башы экенин көрүп, таң калып эле көргөн көздөрүнө ишенбей турса, ал жерге бир нече полиция унаалары да жетип келип калышты. Лео ал полициялардын да баардыгы маймыл экенин көрдү. Биз ушул жерден Лео кайрадан убакыт тузагына түшүп, тээ алыскы келечекке келип калганын түшүнөбүз. Ал эми жанагы акыл эске ээ болгон маймылдар бир кыйла өнүгүүгө жетишип, Жер планетасын басып алышыптыр. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.